2010-жылдагы июнь окуясынын кайталанышына жол берилбейт. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облусунун тургундары менен болгон жолугушууда билдирди. Мамлекетибиз көп улуттуу болгондуктан улуттар арасында ынтымак керек. Кимдир бирөө ынтымакты буза турган болсо катуу жазаланат. 2010-жылдагы окуялар эч жерде кайталанбайт. Ага жол дагы бербейбиз. Ошондо мамлекет алсыз болгондуктан эки элди чабыштырган убактар болгон. Эми андайга жол бербейбиз. Биз мусулманбыз. Бири-бирибиз менен түбөлүк бирге болобуз. Өмүр бою өзбек менен кыргыз жакшы жашашы керек. Улут болуп, жердеш болуп бөлүнбөшүбүз керек. Мыйзам алдында бардыгы бирдей. Баарыбыз бир мамлекеттин эли журтубуз, деди Ташиев. Булак Супер KG. Bloomberg Путин АКШга сүйлөшүүлөргө даяр экенин ишарат кылды. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы тынчтык тууралуу сүйлөшүүлөргө даяр экенин АКШга ишарат кылды. Ошол эле маалда ал бул өлкөнүн коопсуздугуна кепилдик берүүгө макул болуп, ал тургай бейтараптуулук талабынан баш тартууга даяр. Бирок Орусия оккупацияланган Украина аймактарынан баш тартпайт деп билдирет Bloomberg. Басылма бул тууралуу Кремльге жакын эки булакка шилтеме берип жазган. Bloomberg басылмасынын маалыматына караганда Путин өзүнүн ишаратын АКШ өкүлдөрүнө кыйыр түрдө жеткирген. Басылманын Джо Байдендин администрациясындагы маектештери алар орус президенти согушту токтотууну чындап эле олуттуу караганын белгилерин көрбөй жатканын айтышты. Bloomberg Москвадан келген сигналдар Украина менен анын өнөктөштөрүнүн ортосунда согуштагы мындан аркы стратегия маселеси боюнча пикир келишпестиктерди тереңдетүүгө багытталган болушу мүмкүн экенин да белгилеген. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Bloomberg агенттигине берген комментарийинде Орусия башкысы максатына жетүүнү көздөй турганын, бирок сүйлөшүүлөрдүн дагы баш тартпай турганын айткан. Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова дагы ушундай эле пикирин билдирген. Bloomberg бул материалды жарыялагандан кийин Песков бул чындыкка кошпой турганын кабарлады. Жана Орусия Украинанын НАТОго кошулуудан баш тартуусун жана анын бейтарап статусун талап кылуудан баш тартпай турганын айтты. Киев бул тууралуу комментарий бере элек. Украина расмий түрдө эл аралык коомчулук тааныган бардык аймагынан орус аскерлеринин чыгарылышын талап кылууда. Өлкө ошондой эле Путин менен жеке сүйлөшүүгө расмий түрдө тыюу салат. Бул орус президенти АКШга тынчтык сүйлөшүүлөргө даярдыгы тууралуу кандайдыр бир ишарат жөнөтүп жатканы тууралуу жазылган биринчи маалымат эмес. Буга чейин АКШга ушул сыяктуу кабар берилген New York Times жазган. Анын материалында Путин тынчтыкка эмес, жаңжалды тоңдурууга даяр экенин айтылган. Мында эки басылма тең. Путиндин негизги шарты оккупацияланган аймактарды Орусиянын көзөмөлүндө калтыруу экени тууралуу жазган. Булак Азаттык. Россия нацизмди тамыры менен жок кылууга болгон күчүн жумшайт. Бул тууралуу РФ президенти Владимир Путин улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдеги нацисттик геноциддин курмандыктарына арналган мемориалдын ачылышында айтканын РИА Новости жазды. Биз нацизмге бөгөт коюп, аны түп тамырынан жок кылуу үчүн болгон аракетибизди көрөбүз. Өздөрүн бүгүнкү күндө кандай атаса да улутчул баш кеселдердин жолу менен кеткендердин тагдыры анык, деди Путин. Анын айтымында бүтүндөй планетадагы миллиондогон адамдын эркиндикте, адилеттүүлүккө, тынчтык жана коопсуздукка умтулуусун эч нерсе токтото албайт. Путин мындан тышкары улутчулдардын улуу ата мекендик согуш учурунда СССР элине каршы жасаган ар бир кылмышы иликтенерин белгилеген. Бул маалыматтар абройлуу тарыхчылар менен окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө алынып, сотто далилденген. Мындай иштер өлкөбүздүн тынч жашап жаткан калкына каршы жасалган улутчулдардын бардык кылмышы боюнча да жүрөт, деди ал. Булак Спутник KG. Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз.
таш которобуз, протездүү, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Туркиядагы жер титирөө. Бийлик жаңы шаарды куруп өттү. Туркиянын Элязык шаарында 25 миңге жакын үй курулуп, айрым үйлөр 4 жыл мурунку жер титирөөдөн жабыркагандарга тапшырылды. Бул тууралуу ТРТ хабар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, каталган шаарда 2020-жылдын 24 январында болгон 6,8 балдык жер титирөөдөн кийин болжол менен 25 миң үй, анын 16,700-ü борборунда курулган. Эпицентри Севрижи району болгон. Элязыкта 37, Малатияда 4 киши каза болуп, жүздөгөн киши жаракат алган. 24 январдагы жана андан кийинки жер титирөөлөрдөн 19 миңге жакын имарат катуу жабыркаган деп жазылат анда. Кырсык болгон аймакта жаңы үйлөр Туркиянын турак жай башкармалыгы тарабынан курулганы айтылат. Булак Суперкежи. Президенттик кызматта 3 жыл. Садыр Жапаровдун эл көрөйлүк сүрөттөрү. Бүгүн 28 январда Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенине 3 жылдын жүзү болду. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы президент Садыр Жапаровдун 2023 жылдын январ айынан бүгүнкү күнгө чейинки ишмердүүлүгүн чагылдырган фото сүрөттөрдү чыгарды. Сүрөттөрдүн көпчүлүгү буга чейин эч жерде жарыяланган эмес. Булак Суперкежи.